Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Сөзімді чексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болгон Аллах Тааланын исми менен баштагандан кийин аламдардын ээси болгон Аллах Таалага канчалык чексиз мактоолорду, хамд саналарды айтканыбыз дагы аздык кылган Аллах Таалага дагы шүгүрлөрдү айткандан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын эң акыркысы, бирок Аллахтын алдында эң кадыр барктуусу болгон кыямат күнү бардык пайгамбарлар нафси деп, ар бир пайгамбар өзүн ойлогон күндө, оор күндө биздин жароокер пайгамбарыбыз үммөтүн шафаатка алуу үчүн Аллахка шафаат кылганга уруксат алган биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбыз көрүп ыйман келтирген сахабаларга жана Аллах пайгамбарыбыз аларды көрүп көзү кубанган, аларды көрүп сүйүнгөн пайгамбарыбыздын улуу сахабаларына Абу Бакр, Умар, Усман, Али разияллаху анхулардын бардыгына Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен бейиш ээлеринин саламы болгон Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кудай Тааланын бардык сиздерге Кудайдын тынчтыгы, ырайымы жана берекеси баарыбызды урологон болсун. Бүгүн сиздер менен атайын бир жашоодогу деги эле мусулман адамдын жашоосундагы эң маанилүү болгон бир ибадаттын бири бул зикир жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Зикир бул кандай ибадат? Чындыгында сиз менен биздин жашообузда көптөгөн амалдарды, ибадаттарды аткарабыз, бирок ошонун ичинде кээде адамга жеңил, адамдан эч кандай бир күч оордукту талап кылбаган, бирок ажыр сообу Аллахтын алдында эң канчалык оор таразыда оор боло турган Аллахка сүйкүмдүү болгон ушул зикир амалдарын кээде көпчүлүк убакытта көпчүлүк адамдар балким кээде кайдыгер гафлетте болуп калабыз. Мына ошондуктан дагы көпчүлүк учурда бул зикир кылуунун ушундай фазилеттери жөнүндө айтып туруу менен бирге сиз менен биздин жашообуз деги эле зикирге байланган. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге пайгамбар болуп жөнөтүлдү. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде «Лақад кана лакум фи расулиллахи усватул хасана». Чындыгында силер үчүн пайгамбарда чыныгы үлгү үгүт насааттар бар эле деп айтты. Ал эми сиз менен бизге пайгамбарыбыз болсо зикир жөнүндө ушунчалык көп хадистерди айткан. Аллах Таала Кур'анда бир канча аяттарда зикир кылынган, кайра кайталанган аяттардын биринде зикир жөнүндө аябай көп сөздөрдү айткан. Кала берсе Аллах Таала Аллахтын сөзү болгон Кур'андын дагы бир атындагы Аллах Таала зикир деп атаган. Зикир деген бул Аллах Тааланы эстөө. Мына ошондуктан сиз менен бизди албетте зикир дегенде бул Кудай Таала тарабынан берилген эң чоң бир неамат, Кудай Таала тарабынан берилип аткан чоң бир байлык экендигин эскертүү менен бирге сиз менен биз бул зикир аркылуу көптөгөн бул дүйнө акыреттеги ийгиликтерге, ажыр соопторго, Аллахтын алдындагы улуу ода кылынган ажыр соопторго жетүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз зикир жөнүндө сөз кылууну ойлонуп турабыз. Зикир дегенде бул пайгамбарыбыздын жашоосу дээрлик бардыгы зикир менен оролгон, зикир менен курчалган болчу. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз ар бир кыймыл аракетинде сиз менен бизге зикир кылууну үйрөтүп кетти. Чындыгында пайгамбарыбыздын бул Аллах Таала мурунку жана кийинки күнөөлөрү кечирилген зат эле. Бирок бул зикирлердин бардыгы, бул ибадаттын бардыгы ким үчүн десе, албетте бул ибадаттардын бардыгын Аллах Таала сиз менен бизге өрнөк болуу үчүн, сиз менен бизге үлгү болуш үчүн аткаргандыгында турат. Демек, ар бир пайгамбарыбыздын аткарылган амалы пайгамбарыбыз өзү үчүн эмес, балким сиз үчүн, балким мен үчүн жасаган деп кабыл алышыбыз керек. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кала берсе ооруганы дагы, оорусу дагы үммөт үчүн ооруган. Себеби сиз менен биз дайым айтабыз, ар дайым эртең менен кечинде зикирлерге бекем болгон адамга Аллахтын коргонучунда болот. Ага эч кандай жин шайтан жолобойт, ага эч кандай көз тийүү же сыйкыр кара дубанын таасири тийбейт деп айтабыз. Ал эми ошол эле учурда пайгамбарыбызга кантип эмне үчүн сыйкырдын күчү, сыйкырдын таасиринен улам пайгамбарыбыз ушунчалык ооруга кабылып, пайгамбарыбыз кала берсе намаз окугандан кийин дагы мен ушул намазды окудумбу, окуй элекминби деп сураганга чейин пайгамбарыбызга таасир берген, пайгамбарыбыз ооруган. Ал эми чындыгында пайгамбарыбыздын оорусу
Аллах Тааланын каалоосу менен эртең бул үммөт, эртеңки кийинки адамдардын, пенделердин ушундай ооруга чыккан кезде ар кандай дос бар, душман бар, касташкан бар, калыс бар дегендей кээ бир адамдардын кесепетинен ушундай бир сыйкыр аркылуу, кара доо аркылуу же болбосо жин ааламы, сиз менен биз менен кошо жашап келаткан жин ааламындагы кээ бир алардын таасиринин астында адамга ар кандай оорулар келген учурда ал нерседен кантип айыгууну, кантип андан арылууну, кантип андан кутулууну көрсөтүү үчүн Аллах Таала пайгамбарыбызга сыйкырдын таасирин тийгизип, андан кийин дарылангандын жолун көргөздү. Пайгамбарыбызга Жибрил периште келип, Жибрил периште менен кошо эки периште түшүп, хадисте айтылат, буга чейин түшпөгөн эки периште түштү дейт. Жибрил периште чындыгында вахий периштеси деп айтылат. Аллах Тааланын вахийин бүт бардык пайгамбарларга алып түшкөн периште болгондугуна карабастан, пайгамбарыбыз ооруган кезде Жибрил периште менен дагы эки периште кошо түшкөндүгүн. Андан кийин ошол түшүп пайгамбарыбызга кадимки эле рукуя кылып, дем салып, пайгамбарды бири баш жагына, бири аягына, этек жагына туруп, ошол кезде Кул аузу би раббил фалак, кул аузу би раббин нас деген Курандагы эң акыркы эки сүрө түшүрүлүп, пайгамбарыбызга ушул эки сүрө менен дем салгандыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы ушул эки, тагыраак айтканда, бул эки Курандын эң акыркы сүрөсү, бул Куран ичиндеги эң бир адамдын коргонуч кыла турган, өзүнө бир Аллах Таала тарабынан бекем бир таяна турган өтө бир улуу сүрөлөрдүн бири болгондуктан дагы пайгамбарыбыз ушул сүрөнү ушул ооругандан кийин өтө көп кайталаган жана пайгамбарыбыз эч качан калтырбастан сиз менен бизге өрнөк болуш үчүн пайгамбар ушул зикирли Куран аяттарынан зикир кылган. Демек, сиз менен биз айыгуу үчүн ушул Аллах Таала тарабынан атайын түшүрүлгөн эки сүрөнүн негизги себептеринин бири дагы сиз менен биз үчүн. Демек, сиз ушул абалга кезиккен кезде кантип айыгууну пайгамбарга көргөзүү үчүн ошол эки периште келип дем салып, андан кийин сыйкырды Жибрил периште аркылуу кудуктан алып чыгып, ошол сыйкырды чечкенден кийин пайгамбарыбыз өзүнө келгендигинде. Демек, сиз менен биз бул жашоодо кээде каалап, кээде билип туруп, кээде билбестен, кээде кокустуктан өзүбүзгө ар кандай балени, же болбосо ар кандай бир кырсык, же болбосо ар кандай бир оору сыркоолор балким бизге тагдырыбызга жазылган болушу мүмкүн. Мына ошондуктан ошондон айыгуунун, балким ошондон арылуунун, кутулуунун жолдорун Аллах Таала сиз менен бизге көргөзүп кеткен. Демек, зикир дегенчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дайым тили зикир менен сууланып турчу. Пайгамбарыбыз пайгамбар болгондугуна карабастан, эртең пайгамбарыбыздын мурунку жана кийинки күнөөлөрү кечирилгендигине карабастан, пайгамбарыбызга биринчи болуп бейиштин эшиги ачылгандыгына карабастан, пайгамбарыбыз биринчи болуп бейишке кире турган адам экендигине, пайгамбарыбызга Аллах Таала кепилдик бергендигине карабастан, пайгамбарыбыз ар дайым эртең менен кечиндеги зикирди калтырган эмес. Мына эле ошол эле учурда пайгамбарыбыз бир отурган жеринде жок дегенде пайгамбарыбыз 100 истигфар айтып турар эле дейт. Ал эми сиз менен биздин бул дүйнөбүздөгү, акыретибиздагы эмне экендиги караңгы. Ошонжого карабастан сиз менен биз кээде кайдыгер болуп, сиз менен биз ошого карабастан кээде гафлетте тилибиз балким башка нерсе менен сааттап, балким күндөп ора болобуз. Бирок Аллах Тааланы кээде эстегенден дагы унутуп калабыз. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ани Каримдеги бир аятта Астаиду биллах ва иза саалака ибади анни фа инни карибун уджибу да'вата да'i иза да'ан деп Аллах Таала баштады. Аллах Таала эгер бенделери мен жөнүндө сураса айткын, мен аларга жакынмын деп айтты. Уджибу да'вата да'i иза да'ан, эгер кимдир бирөө мага эгерде дуа кылса, мен анын сөзсүз дуасына жооп берем деп айткан. Эгерде деп Аллах Таала баса белгилегендиги, демек көпчүлүк эл аны Аллах Тааланы эстөөнү дагы эсинен чыгарып койгонго чоң бир ишара жана чоң бир ачык айкын белги. Демек, сиз менен биз зикир демекчи. Зикир бул ушундай бир улуу амал, улуу ибадаттардын бири. Пайгамбарыбыз бардык нерседе сиз менен бизге зикирди үйрөттү. Пайгамбарыбыз жатардан алдын, турганда, уйкудан тургандан кийин, пайгамбарыбыз дарат алардан алдыңкы окула турган дуалар, дарат алгандан кийинки окула турган дуалар, ошол эле тамак жегенден алдыңкы окула турган, тамак жегенден кийинки окула турган зикирлерди, кала берсе пайгамбарыбыз үйдөн чыкканда окула турган зикирди, үйдөн киргенде окула турган зикирлерди, пайгамбарыбыз мечитке киргенде, мечитке чыкканда, айтор жашоосундагы бардык нерседе пайгамбарыбыз зикир менен байлаган.
Кала берсе, сиз менен биздин жашообуздагы бардык нерседе Аллах пайгамбарыбыз сиз менен бизге зикир дуаларды үйрөткөндүгүнүн дагы бир чоң бир ачык айкын белгиси. Кала берсе, адам өзүнүн кумарын кандыруу үчүн, өзүнүн ак никедеги аялы менен кошулуу үчүн дагы зикир дуа менен кошулганды пайгамбарыбыз үйрөткөн. Себеби дегенде ушунчалык бир маанилүү, ушунчалык бир убакыттардын бири. Кудайым буйруса биз келечекте мына ушул өзүбүздүн долбоорубуздун алкагында балким бул тууралуу дагы кененирээк сөз кылып өтөбүз. Кудайым буйруса сиз менен биз зикир жөнүндө сөз кылардан алдын зикирдин фазилеттерин, зикирдин Кудай тарабынан убада кылынган улуу ажыр сооптору жөнүндө сөз кылбай коюуга болбойт. Мына ошондуктан сиз менен биз Аллах Таала зикир менен даражабызды көтөрө турган, зикир менен Аллах Таала сиз менен биздин көптөгөн күнөөлөрүбүздү кечире турган, зикир истигфар менен Аллах Таала сиз менен биздин көптөгөн Аллах Таала тарабынан коркоого алынгандан кийин ар кандай кырсык бале апаттардан Аллах өзү коргой турган бир улуу ибадаттардын бири. Мына ошондуктан дагы Муаз ибн Джабал разияллаху анху, Муаз Жабалдын баласы Муаз разияллаху анху, Аллах Таала ал заттан ыраазы болсун, пайгамбарыбыздан сиз менен бизге ушундай хадисти жеткизген хадисте мындай деп айтат. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз, Аллахнын элчиси пайгамбарыбыз мындай деди дейт. Ала ухбирукум би хайри а'маликум ва азкаха инда маликикум ва арфа'уха фи даражатикум хайрун лакум мин инфaqi az-zahab wal-fidda wa fi riwayat al-warq min an talaqqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulallah. Qal zikrullahi azza wa jalla. Бул пайгамбарыбыздын берекелүү хадисинде мындай деп айтты. Мен силерге амалдардын эң жакшысы жөнүндө жана Аллахтын алдында ал эң бир адамды тазалай турган, тазкия кыла турган жөнүндө, кала берсе силердин даражаңарды Аллахтын алдында эң бийик даражага алып чыга турган бир амалды үйрөтөйүнбү деди. Ал амал ушундай амал, кала берсе алтын менен күмүштү садака кылгандан дагы жакшыраак деп айтты. Ал кала берсе силер душман менен беттешип, бириңерди бириңер уруш менен башыңарды алганчалык, же алар силердин башыңарды алганчалык улуу жихадтын соонан дагы бир улуу бир амалды үйрөтөйүнбү деп пайгамбар ушундай ишара кылганда, Калу бала я Расулуллах, айтыңыз Аллахнын элчиси деп айтканда, зикруллах, Аллах Тааланы зикир кылуу деп айтты. Демек, сиз менен биз бул хадистен Аллах Тааланы зикир кылуу канчалык улуу ибадат экендигин, жеңил болгондугуна карабастан, канчалык Аллахтын алдында ажыр соо таразада чоң экендигин пайгамбарыбыз ишарат кылып өттү. Мына ошондуктан дагы Имам Бухаринин хадис топтомдорунун эң акыркы хадисин дагы Имам Бухари зикирге байланган хадис менен аяктап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушул берекелүү хадиси менен жыйынтыктаган. Калиматан, пайгамбарыбыздын хадисинде эки сөз бар деди. Хафифатани алал лисан, хафифатани алал лисан, чындыгында тилге өтө жеңил деди. Хабибатани илар рахман, чындыгында рахман болгон затка, Аллахка сүйүктүү деди. Ва сакилатани фил мизан, чындыгында таразада өтө огур болгон бир зикирди үйрөтөйүнбү деди. Болгон эки гана сүйлөмдөн турат деди. Ал эмне десе, субханаллахи ва бихамдик, субханаллахил азим. Ушул эки дуа ушунчалык тилге жеңил, Аллах Таала ушунчалык сүйкүмдүү, жагымдуу жаратканга, жана эртең кыямат күнү барганда таразада өтө оор келе турган, ажыр суу оор келе турган амал деп айткан. Демек, кыска гана эки гана сүйлөм. Субханаллахи ва бихамдик, субханаллахил азим. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жогоруда айткан хадисти тастыктап, мына ушундай. Ошондуктан дагы бул хадис жөнүндө алымдарыбыз өтө көптөгөн сөздөрдү айткан. Ошо улуу өткөн алымдарыбыздын бири Из ибн Абдиссалам деген өзүнүн Ал-Каваидул Кубра деген китебинде бул хадис ушунчалык көп ажыр сооптуу экендигин баяндайт деп айткан. Ушунчалык себеби дегенде ла яштариту ан якуна ала кадрин насаб ва тааб фи жами'ил ибадат. Бардык ибадаттарда кээде чарчоону, кандай бир мээнетти талап кылса, ал эми зикир үчүн эч кандай бир кыйынчылыкты талап кылбайт деп айткан дейт. Бал
قد أجر الله على قليل الأعمال أكثر مما يجرأ على كثيرها dedi. Себеби дегенде Аллах Таала көптөгөн машакат кыйынчылык менен кылган амалдарга караганда дагы Аллах Таала зикир кылуунун соопторун өтө көп кылып Аллах Таала берет деди. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала илим, дуанын, зикирдин шарафаты менен Аллах Таала көптөгөн амалдарга жетип алуу мүмкүнчүлүгүн берген деп айткан дейт. Анна зикраллахи таала мин а'замил а'мали шарафан деп айткан. Демек Аллах Тааланы зикир кылуу бул ибадаттардын эң улууларынан болуп эсептелет, шараф тарабынан дагы, шарапаттуу дагы болуп эсептелет деп айткан дейт. Мына ошондон дагы бир Манауи деген алымдардын бири өзү тафсиринде муаккабан аля хадал хадис, ушул хадистин уландысында إن جميع العبادات من الإنفاق ومقاتل العدو وغيرها وسائل الوسائط اللي يتقرب به إلى الله ذكره هو المقصود الأعظم деп айткан. Демек канчалаган машакат ибадаттардын аркасында Аллах Таалага жакындоо максат кылынган болсо, негизги максат, ал эми зикир бул эң Аллах Таалага жакындоонун эң бассабында турган нерселердин бири деп айткан. Зикру хуал максудул а'зам деген. Демек зикир бул эң негизги максаттардын бири. Мына ошондуктан мисалы исламдагы 5 фарызы болгон намазды ала турган болсок, намаз менен дагы сиз менен биз Аллах Таалага жакындоо үчүн, ал эми намаздын негизги ичиндеги маңызы демек бул дагы зикир менен байланган. Зикир мына ошондуктан дагы ал-калбуллази ядуру алейха раха жамиул адиян дейт. Бардык ибадаттарда болсун, бардык амалдарда болсун, жүрөк айланган нерсенин бардыгы демек зикирге байланат деп айткан дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн дагы бир берекелүү хадисинде Имам Бухари риваят кылган ан Аби Муса Аш'ари радиаллаху анхудан риваят кылып, Абу Муса Аш'ари сиз менен бизге жеткизген хадисте пайгамбарыбыздан бул хадисти жеткизип пайгамбарыбыз мындай деп айтты. Масалул лази язкуру раббаху валлази ла язкуру раббаху масалул хайй вал майит деп айткан. Пайгамбарыбыз Аллах Тааланы зикир кылган адамдар, Аллах Тааланы өз Раббысын зикир кылган жана өз Раббысын зикир кылбаган адамдардын мисалы өлүк менен тирүү сыяктуу деп айткан. Өлүк адам эч бир нерсе аткалбайт, эч бир нерсе кылбайт, анын амалдары эч кандай алдыга жылбайт. Өлүк адам менен тирүү адамдын айырмасындай деп айткан. Демек, бул жердеги максат өлүк адам дегенде балким ал тирүү басып жүргөн болушу мүмкүн, бирок балким жүрөктөр ичиндеги жүрөктөрү карайган, балким жүрөктөрү токтоп калган сыяктуу акырет үчүн эч бир амал кыла албаган адамдар деп сүрөттөп атат. Ошондуктан дагы зикир кылуу өтө бир улуу амалдардын бири. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун деп айткан. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Фазкуруни, мени эстегиле, зикир кылгыла, мага дуа кылгыла, азкуркум, мен силерди ошолдой зикир кылам деп айткан. Вашкурули ва ла такфурун, мага шүгүр кылгыла, мен берип жаткан нематтарыма шүгүр кылгыла деп Аллах Таала улуу зат өзү кайрылган. Ва ла такфурун, жана Аллах Таала берип жаткан нематтарына эч качан куфурлук кылып, нематтарды четке какпагыла деген. Сиз менен биз бул нематтардын башында эң башсабында сиз менен биз мусулман экендигибиз, мусулман болуп Аллах Таалага сиз менен бизди эң акыркы улуу пайгамбарга үммөт кылып жараткандыгы Аллах Таала тарабынан чексиз немат экендигин эч качан эстен чыгарбайлы, жана ушул нематты дагы эч качан куфурлук кылып, балким ушул нематтарды кадыр баркына жетпестен, балким четке каккан пенделерден болуп калбайлы. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала кийинки бир аятта я айюхаллазина аману деп Аллах Таалага ыйман келтирген момун мусулмандар деп сиз менен бизге такырак айтканда эң акыркы пайгамбардын үммөтү болгон сиз менен бизге мусулманга кайрылып я айюхаллазина аману, эй Аллага ыйман келтиргендер деп Аллах Таала кайрылды. Ида лакитум фиатан фасбуту, эгерде силер бир душман менен беттешсеңер, фазкуруллаха касиран лааллакум туфлихун, силер анда бекем болгула, балким Аллах Тааланы көбүрөөк эстегиле, мына ошондо силер ийгиликке жетесиңер, нажат табасыңар деп айтты. Бул жерде душман дегенде дайым эле душманды адам менен эмес, эң биринчи сиз менен биздин душманыбыз бул өзүбүздүн нафсибиз экендигин эч качан эсибизден чыгарбайлы. Демек, өз нафсибиз менен күрөшүү үчүн дагы Аллах Таала
эң чоң курал катары колдоно турган нерсе бул зикир экендигин баса белгиледи. Өзүң менен өзүң күрөшүш үчүн демек Аллах Тааланы көбүрөөк зикир кыл. Себеби пайгамбарыбыз жогоруда айткандай, өзүң менен өзүң күрөшүү үчүн анда жүрөктү кайра тирилтүү керек деп айтат. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде эмне деди? Силерге ушундай бир нерсе айтайынбы деп туруп пайгамбарыбыз айтканда айтты. Аля фил жасади мудга деди. Билгиле, денеде бир бөлүк эт бар деди. Ида салахат салахал жасаду куллу. Эгерде ал оңолсо, ал түздөлсө, анда ал бардык дене оңолот, түздөлөт. Ва ида фасадат фасадал жасаду куллу. Эгерде ал бузулса, анда анын бардыгы бузулат деп айтты. Пайгамбарыбыз ошондой аля вахиял калб деген. Билгиле, ал жүрөк деп айткан. Демек, зикирдин орду, очогу, ордосу бул жүрөк болгондуктан сиз менен бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде хадисти ишара кылып, өлүк менен тирүүнүн мисалындай дегени, демек сиз менен биз өзүбүз менен өзүбүз күрөшүүнүн, өзүбүз менен өзүбүздү жеңүүнүн эң жакын, балким жакшы жолу, балким Аллах Тааланы зикир кылуу менен. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң чоң күрөш өзүң менен өзүң күрөш, өзүңдү өзүң жеңүү деп айткан. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз дайым ушул ар дайым айтып келген хадистерде жогору сөздөрүбүздүн бардыгы мына ушунун тегерегинде болуп атат. Караңыз, Аллах Таала дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү бир хадистеринин биринде ушундай деп айтат. Абу Хурайра сиз менен бизге улуу сахабалардын бири, пайгамбарыбыздан эң көп хадис риваят кылган, жеткизген улуу сахабалардын бири Абу Хурайра деген сахаба, Аллах ал заттан разы болсун, ушундай дейт. Кал Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якулу табарака ва таала. Аллах Таала ушундай деп кайрылат дейт. Ана инда занни абдин би деди. Мен бендем кандай ой күмөндө болсо, мен ошондой бендемден ошондой абалда болом деп айтты дейт. Ана мааху иза закарани. Мен аны менен бирге болом, эгер ал мени эстесе деди. فإن ذكر في نفسي ذكرته في نفسي dedi. Егер мен аны өз ичинде эстесе, мен дагы аны эстеймин деди. Мына ошондой эле وإن ذكرني في الملأ ذكرته في الملأ خيرا منه. Эгерде мени ал өзү менен кошо башка бир коом жамааттын ичинде мени эскере турган болсо, мен аны ал жамааттан дагы жакшы бир жамааттын алдында аны эскерем деп айтты. Демек, бул жердеги аяттан, бул хадистен алына турган дагы бир пайда, сиз менен биз өзү нафсыбызды өзүбүз менен эле өзүбүз зикир кылып жүрө бербестен, бул жерде ачык айкын ишара турат. Ин закарани фил малаи дейт. Жамаат менен, коомчулукка дагы Аллах Тааланы зикир кылуу ушундай бир улуу ибадат абалдардын бири. Мына ошондуктан зикирге бекем бололу. Зикирден ажырсоо тил менен гана жеңил аткарыла турган бир ибадат, бирок зикир жүрөк менен өкө байланганда, жүрөк менен өкө тыгыз болуп, жүрөк менен тил өкө бир зикир кылынганда, балким Аллах Тааланын талабына ылайыктуу бир улуу амалдардын бири. Калаңыз, азыр учурда зикир дегенде сиз менен биз ар бирибиздин үй бүлөбүздө балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Мына ошолорубузга зикирди үйрөтө турган болсок, Аллах Таала сиз менен бизди ошол зикир себептүү Аллах Таала өзүнүн периштелерге алдында Аллах Таала сиз менен бизди зикир кылууга ишарат кылып жатат. Эми дагы бир баса белгилеп айта турган нерсе, Аллахтын алдындагы сиз менен биз бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин дагы артыбыздан акырет күнүнө чейин барып тура турган ажыр сооптордун амалдардын бирине зикир дагы кирет. Эгерде сиз азыркы учурда балаңызга эң жеңил ибадат зикирлердин бири ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах деген зикирди эгерде үйрөтө турган болсоңуз, анда бул сиздин балдарыңыз, балдарыңыздын балдары үйрөтүп, ал андан кийинкилерге үйрөткөн амал, ажыр сооптун бардыгы сизге толугу менен жазылып турат. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин караңгы кабырыбызга балким нур болуп жетип тура турган эртең Аллахтын алдына барганда балким сиз менен биздин даражабызды көтөрө турган, күнөөлөрүбүздү тосуп, күнөөлөрүбүздү кечиргенге себеп боло турган бир улуу амалдардын бири. Мына ошондуктан бул жерде эгерде мени бир жамааттын алдында эскерсе дегенде, балким сиз менен биз эң биринчи баштай турган амалыбыз, тарбиябыздын түпкүрүн баштай турган ордобуз, очогубуз, балким үй бүлөбүз, балдарыбыз, жакындарыбыздан баштап сиз менен биз коомду курчап турган бардык жарандарыбызга кала берсе, азыркы учурдагы ушул соц тармактар аркылуу
интернет аркылуу, балким дүйнө жүзүнө сиз менен биз ушундай зикирлерди жеткизүүгө, зикирлерди, талим тарбияларды берүүгө Аллах Таала чоң бир мүмкүнчүлүк жараткан неаматтардын бири. Аллах Таала андан кийин хадисте улай: "Ва ин тaqarraba ilayya basharan taqarrabtu ilayhi wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an" dedi. Аллах Таала андан кийин хадиске улай: "Эгерде бенде мага бир карыш жакындай турган болсо, мен ага андан да жакыныраак болом" деп айтты. "Fa in taqarraba ilayya zira'an", эгерде бир бенде мага бир чаканакчалык жакындай турган болсо, мен ага андан да жакын болуп жакындап барам dedi. "Wa idha atani yamshi ataytuhu harwalatan" dedi. Эгерде бенде мага басып келе турган болсо, мен ага жүгүргөндөй жакындап келем деп айтты. Демек, сиз менен биздин Аллах Таалага канчалык зикир кылган сайын, сиз менен биз Аллахка жакындап, Аллах Таала сиз менен бизге жакын болорун ачык айкын бул хадисте баяндап жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык көп хадистерди зикир кылгандыктан, зикир пайгамбарыбыздын жашоосун толук курчап турган нерсе болчу. Ошон үчүн жогоруда айткандай эле пайгамбардын жашоосу күнү дагы түнү дагы зикир менен байланган. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Керимде дагы башка бир аятта: "Астаиду биллах я айюхаллазина аману зкуруллаха касиран" dedi. Аллах Тааланы өтө көп зикир кылгыла dedi. Аллах Таала Ахсаб сүрөсүндө "Закирин Аллаха касира ва закират" dedi. Аллах Тааланы көп зикир кылыпган эркектер жана аялдарга ушунчалык улуу ажыр сооптор даярдалган деп кабар берди. Демек, зикир бул аялга дагы, эркекке дагы эч бирине чектөө коюлбаган жалпы ибадат. Кээ бир ибадаттар эркектерге жүктөлгөн, балким аялдарга жүктөлгөн эмес болушу мүмкүн. Бирок бул жерде Аллах Таала баса белгилеп, атайын аялдарды дагы атайын баса белгилеп зикир кылгандыгы аял затына дагы өтө чоң бир ишарат. Балким аялдар ар кандай ушактарды, гыйбаттарды, жөн эле бир пайдасы жок сөздөрдү көп сүйлөгөндүн ордуна Аллах Тааланы зикир кылуу менен ал адам өзүнүн жашоосун, жүрөгүн, балким жүзүн нурданта турган улуу ибадаттардын бири болуп эсептелет. Андан кийин Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Керимде дагы баяндап, Абу Дарда радиаллаху анхунун сиз менен бизге ушундай деп айтат: "Ликулли шейин жала" деп айтты. Бардык нерседе өзү бир тазалай турган, оруп ала турган ушундай нерсе. "Фа иннал жала ал калб зикруллахи азза ва жал" деген. Демек, Аллах Тааланын бардык нерсенин өзүнүн бир агарта турган, тазарта турган, тазалай турган нерселери бар. Ал эми жүрөктү агартып тазарта турган нерсе бул зикир деп айткан. Демек, сиз менен биздин жүрөгүбүздүн караюусу, күнөө кылган себептүү жүрөктөрдүн караюусу жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде адам баласы эң биринчи күнөө кылган кезде нукитатан сауда, анын жүрөгүндө, калбында кара бир дак пайда болот деп айтат. Мына ошо кара дак ал күнөө кылган сайын улам чоңоюп каптап отуруп, жүрөк толук карайып, темир дат баскан сыяктуу дат басып калат. Аны зикир менен агарткыла, зикир менен тазарткыла деп айткан. Баарыбызды Кудай Таалам жүрөктөрүбүздү зикир менен агарткан, тазарткан пенделеринен кылсын деп Аллахка жалынып жалбарап дуа кылып кетем.